Ассаламу алейкум, қадірлі қырғызстандықтар, урматтуу момун мусулмандар. Ертең ыйык Рамазан айы менен коштошуп, Ороза айт майрамы келет. Ороза айт майрамында баарыбыз бири-бирибизди кечирүү, бири-бирибиздин ичибиздеги изги ак тилектерди айтуу, кучакташып, ыйык 30 күндүк Рамазан айындагы кармаган орозолорубуздун кабыл болушун, ошол мезгилдеги тилектерибизди Аллах кабыл кылып, эки дүнүйө өз рахматына бөлөгөн, өзү сүйгөн пенделеринин катарына кошуу тилектерин жасайбыз. Бул чоң кубаныч. Бир эле учурда чоң сыноо болду. Быйылкы сыноо эки тараптан. Биринчиси канчалык даражада чындыгын жараткандын өзү гана билет. Вирус деген баленин сыноосу. Экинчиси жылда келип бизди кубандырчу, биздин баардык күнөөлөрдөн арылууга, тазаланууга мүмкүнчүлүк берген касиеттүү Рамазан айы, орозо күндөрү. Эрте менен таттуу уйкубузду бөлүп туруп, саарлык ичип, Аллахтан күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүн сурап, Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн таң аткандан күн батканга чейин бардык напсилерибизди тыйып жүрүүнүн өзү бул аябай чоң сыноо. Кечинде оозубузду ачуудагы кубанычыбыз, сууга жеткендеги, тамакка жеткендеги кубанычыбыз. Мына ушул ооз ачып аткан мезгилдеги пендемдин сураганын мен түздөн түз өзүм берем деген Аллахтын убадасы бар. Урматтуу кыргызстандыктар, кармаган орозолорубуз кабыл болгон болсун. Айткан тилектерибизди Аллах Таала өзү кабыл кылсын. Элибизде амандык, тынчылык болсун. Жерибиз бүтүн болсун. Ар кандай балелерден, асман жерден келүүчү балелерден, курудуу умат жалган жалаалардан жараткандын өзү коргосун, өзү сактасын. Эч кимдин алдында чөгөлөтпөсүн, эч кимге көз каранды кылбасын. Балдарыбызга Аллах иман берсин, инсап берсин. Төрөлгөндө кандай жакшы тилектерди, кандай үмүт менен багып аткан болсок, ошол үмүттөрдүн акталуусуна Аллах Таала себепчи болсун. Бүгүнкү Арапа күнүндө эртеңки Ороза айт майрамы менен куттуктап отуруп, дагы бир жолу баарыңыздарга кааларым ушул сабырдуулук. Сабырдуулук тек гана адилеттүүлүктүн жолунда. Сабырдуулук напсинин азгырыктарынын алдында. Сабырдуулук шайтандын азгырыктарынын алдында Аллахым бизге көптөгөн ушул сабырдуулуктарды берген болсун. Ата-энеси барлардын ата-энелери көп жылдар жашап, маңдайында туруп кубандырган болсун. Карыя картаңдарыбызга Аллахым күч кубат берсин. Элибизге иман, көкүрөгүбүзгө толтура кубанычтарды тартуулаган болсун. Кийинки жылы дагы улуу Рамазан айын, орозо күндөрүн сагына күтүп, ар кандай күнөөлөрдөн арылып алууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк беришин тилеп калалы. Тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ороза айт майрамыңыздар куттуу болсун. Тилектерибизди Аллахым кабыл кылып, эки дүнүйө өз рахматына бөлөсүн. Бар болуңуздар.